Apam biçare mağa ilap çal. Balam meni kayaktarga alып kep koydu. Жалган документ кылып алгансыңар, андай мындай деп 5 жыл бою үйгө келди да милициялар менен участковыйлардан бүт өзүнө каратып алган 3 адвокат алдым да. Азыркы адвокатым 4-үнчү. Экөөсүнүн акчаларды алып иштеп иштебей эле жарым даже апелляцияга жазышпапты да. Бул киши азыр сатып алгандар ham эмне кылышын билбей атат. Өзү бизден алып койгон. 5 yıldan beri tajat büttü. Bu sökür kişi üçüncü iş kılat ki. Чыгасың болсо үйүңдү сүрдүрөбүз дептир. Кандай акысы бар бирөөнүн үйүнүн капта иштеген фельдшер ошончо акча дары берип ичирип эме кылса, аням коркуп түшүптүр. Балам жаңы үй салса, ошо аялы баласынын үйүн дагы сатып жүргөн экен да. Bugün gelişiptir. 5 günde çıkıp ket. Çıkıp ketesin uyuңdu buzağız. Bobosu sot 5 yıldan beri sot toştuk. Sot geçe 1,5 ay murda bizge çeçim çıkarıp berdi. Uşu satып алгандарга калсын деп. Ооба, адвокатым айтып атат, бүт закондорду келтирип көрсөтүп берип атат. Ошол орууну күчөйүп кетпеш үчүн кармап турат. Кармап эле турат. Кармап эле. Бирок кайта албайт. Биринчи стадия деп чыгарып берди да. Болду. Бул кайтып калган. Ада түшүп кетти эле. Мындай болуп калды. Азыр Кыргызстанга мен дагы баргым келип, барып алсам, мен азыр мына жерде 5-6 сааттан иштеп, кичине тыйынтык кылып, ошо адвокатыма төлөп атам. Дарыларымды алып атам. Кыргызстанда баягы сотко жазыш үчүн акча төлөшүң керек. 45 000 сом, ошон 3 жолу 45 000 төлөдүк сотко. Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисарт жана башка документтер. Азыркы учурда Белес парк электронный путевой листтерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Коркпостон алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Андыктан барыңыздар Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Кече ушул акебиздин видеосу интернет тармагына тарап, өтө көп мындай жүрөктөрдү оорутtu да. Бул агабыз ыйлап Камчыбек Ташиевке өзүнүн арыз муун айткан, биздин үй бүлөбүзгө да көңүл буруп коюңуз депчи. Азыр ушул акебизди Москвадан өзүм таап келдим үйүнө, жашаган жерине. Ушул акебиздин көйгөйүн элге алып чыгып берейин деген максатта. Мен Инстаграмга дагы киргиздим, ТикТокко дагы киргиздим. Өтө көп элдер комментарийлерде жазып жатат, бул агабызга жардам беришибиз керек депчи. Бул акебиз өзү дагы ооруйт экен, туугандар, аптасына көрө алат экен. Бунун үкөлү только Москвада экен, өкөрө албаса путу кол баспай калат экен. Ушундай баягы оор экен. Ал эми апасы болсо Кыргызстанда жалгыз жашайт экен. Ушундай бир мукураган үй бүлө, баягы жардамга муктаж үй бүлө башына оорусун түшүптү да, ошо үйүнү бирөөлөр талашып атты туугандар. Бул үйүнү кайта булар сатып алып, кызыл китеби да бар экен, сотко берген, соттон дагы утуп чыккан экен да. Эми анда келиңиздер бир толугураак ушул акебиз менен сүйлөшөлү. Ассаламу алейкум, кандайсыз, амансызбы? Алейкум ассалам. Assalomu alaykum. Menin bu kayruluğum Kırgız Respublikası'nın Ulusal Koğuşsuzluk Hizmet Yetekçisi Kamçıbek Taşiyev'ke. Kamçıbek Kıdırşayeviç. Men sizge kayruluğumun sebebi bizde apamı gözlü Özbek Respublikası'na ötkörüp berүүңүздү suranam. Sebebi emnege dep surasanız, biz 2010 yılı Özbek Respublikasından kelip Kırgız Respublikasına üy satıp alıp jarandık alıp oşo jashap жүргөнбүz 2020 жылgacha 10 жыл жашадык. 2020 жылы bir topçu деген kişi пайда болуп эле биздин үйгө документ жасап талашып жүрөт. 5 жылдан бeri талашып, милициялар, bir бала тергөөчүлөр, тааныштар бар экен, ошолор менен келе берип үйгө апамды ham оорукчан кылып койду. Келише берет. Бизге жашаганга күн бербей атат. Бул зөөкүрлөр. Ошого эгер биздин укугубуз кыргыз жарандыгын алганбыз, кыргыз жаранды болуп туруп биз укугубуз корголбосо, закондуу укугубуз эмне кылабыз Кыргызстанда жашап?
Bugün daha uyga kelishiptir. Uyga keliship milisiyalar menен apam esi oğup жүрögü karmap kalayın deptir. Uydan çıgasın, 5 günde çıgasın, sürdürüp buzdurabız deptir. O jığılayın, buzulayın öyle dep kalgan uy. Apam bir çare maga ilap çal. Balam meni kayaktarga alып kep koydu. Tünçeli şu Özbekistan'ımda özüme bek bolup Özbeklerin arasında yaşap жүрөbilем dep. Beş yıldan beri tajat büttü. Bu sökür kişi üçüntü iş kılatken balаңды камайбыз, seni камайбыз dep korkutup bir törgөөчүсү bolsa pasportunu alıp koy 10 gün bermey koyup bu adamın личный документи bu. Bermey koyuptur. Uşintiп bugün kelişiptir. 5 günde çıkıp ket. Çıkıp ketersin uyuңdu buzabız. Bolbosu sot 5 yıldan beri sot toştuk. Sot geçe 1,5 ay murda bizge çeçim çıkarıp berdi. Uşu satıp algandarga kalsın dep. Oşogo karabastан bul dagы bir жолун ойлоп, bir milisiyalar menен келип ушинтип bizdi үйдөн чыгарып, үйдү өзүнө алганга аракет кылып атат. Ошого Камчыбек Кыдыршаев сизден суранам. Uşu bizdin maseleni karap berip koyun. Eger çeçilbese biz Özbekistan'a ötkörüp berin biz tınç ele oşo jerde yaşap жүрөбүрели. Biz Kırgızstan'a nime degen oy maksatlar menен kelgen elek. Ушинтип atsa men özüm azыр ооруп жүргөнүмө байланыштуу Moskvadamын. Ukolum Kırgızstanda жок болгон үчүн жумасына bir жолу укол sayışım керек. Укол албасам ооруп калам. Al ukolda azam ukol emes. İşte özüm karap den solum karap şu jakta жүрөм. Алар 5 yıldan beri apam jep düştü. Men bilem siz enelerdi silaysız. Bar boş ol men enem dele karap koyuңçu. Akır Kırgız улуттук коргоо кызматкери жетекчисисиz. Акыры ошол катын деле Өзбекстандык болсо дагы Kırgız улутугу. Закон биз жакта болуп туруп, закон бизге иштебей атат. Assalamu alaikum. Ошол кечеги видео боюнча баягы өтө бир ыйлап кайрылуу кылыпсыз да. Адамдын баягы жүрөгүн оорута турган, анан комментарда көп жазат. Эркек киши жөн ыйлай бербейт. Демек бул жерде серьезный иш бар депчи. Келиңиз ушул айтып бериңиз, эмне үчүн ыйладыңыз, эмне үчүн мындай кайрылуу кылдыңыз? Балким видеодо толук айтпадыңыз да. Толук айтсаңыз болот ушул кайрылып кыргыз элине. Assalamu alaikum. Biz ошол 2010-жыл Өзбек Республикасынан Кыргыз Республикасына көчүп келип үй сатып алганбыз. Кайерден сатып алгансыз? Кара Суу району, Баш Булак айыл өкмөтү, Анарбаев көчөсү 18-үй сатып алганбыз. 2011 сатып алдык. 2011 сатып алып, анан 2018-ден буюн 19-дан баштап бир топчу деген киши келип баштады да, бир кагаздарды көтөрүп келип, силер бун жалган документ кылып алгансыңар, андай мындай деп. Биз ага ишенбей жүрө бергенбиз, биз башка эжеден сатып алганбыз да. Ага көңүл бурган эмес транчы. Көңүлү ол эжеге чалбайсак, бул иштеке кыла албайт, силерде кызыл китеп бар, документальный свидетельство десе жүрө бергенбиз. Анан бул сотко берип, сотко чакырып баштаганда анан биз көңүл бурганбыз. Андан кийин ушинтип 5 жыл бою үйгө келди да, милициялар менен участковыйлордон бүт өзүнө каратып алган. Чайханага барып, самса памса чай коюп берет экен. Сот аткаруучулар анан ошентип 3 адвокат алдым да. Азыркы адвокатым 4-үнчүсү. Экөөсүнү
Акчаларды алып иштебей эле жарым даже апелляцияга жазышпаптыр да. Иш карап берди, акчаны алды дагы таштап кетип калышты. Көрсө тааныштар ошо айылда кошуналар көрүптүр, ошол бизди талашкан киши менен ошо менин адвокаттарыма ол бул жерде чай ичип жүргөнүндө алар дагы сатылып кетти да, карабайчы. Ошентип адвокаттарым менен алып койду. Анан ошо айылдаш бир бала эле айылдаш да досуң болом деп дос тутунуп жүрдүк да. Кыргызстанга жаңы көчүп келгем, дос арттырыш керек, ишенип доверенность жазып бер десе, апам мен дагы ишенип доверенность жазып бериң, ушул карап берем деп атат деп. Башта биз жака жакшы көңүл буруп ал киши менен урушуп жүргөн да. Кийин бир күн сот болгондо ошол дос бала сотко барып бизге дагы айткан эмес. Анын арасында дагы бир адвокат алганмын. Ал адвокатыма дагы айтпай барып сотто апелляцияга бересиңерби, жазасыңарбы, эмне каршылыгыңар бар десе, эчтеке каршылык билдирбей келе берген. Ошол дагы бир жагынан күнөөлүү да. Сатылып кеткен ал. Ал дагы сатылып кеткен. Анан ошентип өтүп кетти, соттор болду. Анан кече жакында 2 ай мурда, 3 ай мурда эме кылып, Кара Суу сот биз өзү башта Бишкекке жазганбыз, ал биздин кызыл китеп жокко чыгарып койду да. Бир жолу Бишкекке жазганда Ошко кайра каралсын деп жөнөтөт да Бишкектен. Жөнөткөндө Ош областтык соту адвокатым да, азыркы адвокатым жакшы билимдүү, мындай закон жакшы билет да. Иштеп ошол Бишкекке жазганда Бишкек кайтарган, Ош областтык сотуна кайта Ошкобу же Кара Сууга, Ошко болуш керек, кайтарганда кайта каралсын дегенде азыркы адвокатым чакырбай туруп өздөрү чечим чыгарып койгон. Кайра эле ошол мурда биздин китепти жокко чыгарылсын деген чечимди күчүнө калтырып койгон. Ал апелляциялык сотко жазды, андан кийин кайра Бишкекке кассациялык сотко жазды. Ал кайра Кара Сууга кайра каралсын, туура эмес чечим чыккан деп жөнөткөндө, анан кече жакында Кара Суу району чечим чыгарып берди. Үй өздөрүндө калсын деген. Сиздерде калсын. Сотто уттуңуздар сиз. Уттук. Утсак дагы бул киши эме кылган да. Биз ошол жерди мурда бизде кызыл китепти жокко чыгарып койду да, өзүнүн инисине китеп жасап туруп, 3кө бөлүп, 3 адамга сатып жүргөн. Алардын документи жок. Азыр ошол бизден алып койгон кишинин инисинин атында турат биздин үйчү. Наркы сатып өргөндөргө бир 2-3 паракты берип эле силердики деп сатып өргөн аларга. Бирөөсү келип ошо 3кө бөлүп сатып, бирөөсү келип үй салып койду. Уже сой койду. Биз азыр эми эмне кылышын билбей жүрүшөт. Документти биз айтканбыз башта, кийин кошуналар айткан, бардыгы чыгып бакырып чакырып бул соттогу үй албагыла көзүңөр деген. Экинчиси келип чукуп атканда азыркы адвокатым Жылдыз, Кадырбай Жылдыз келип токтотуп калган. Бул соттогу өзүңөр көзүңөр. Анан ошолор менен чогуу азыр эми булар общий азыр сатып алгандарам эмне кылышын билбей атат. Бизден алып койгон кишиге кошулуп, булар 4-5 болуп жап бизге эме кылып атат да, атака жасашып атат. Булар келише берет, портер болуп келише берет. Кошуналарыбыз чыгат бияктан, жакшы да кошуналарым бар. Портер болуп не болуп, адам көп келеби? Кимдер ал мисалы? Ошо үй сатып алгандар келет. Анан берки ошо документ жасап сатып өргөн киши жок. Каякта качып жүрөт. Анан сот аткаруучуна ээрчитип келишет, чыгарып бер деп. Ошо чечим чыккандан кийин кече жакында дагы келишиптир да. Бирок ал чечим күчкө кире элек да, бирок Кара Суу сот чечим чыгарып туруп, наркыларга апелляцияга берсеңер 1 ай ичинде болот, 1 ай ичинде бербесеңер уже чечим күчүгө кирип, ушуларга калат дегенин алар Ошко апелляцияга берген. Бирок баары чечим чыкты да биз жака. Ошого карап, ошо сот аткаруучулар, ошо наркы адамдар, сатып алгандар келип кечегинде. Ошентип өзү апам больницада жатып чыкты эле. 1-2 күн болду эле, келип ызы-чуу кылып, бакырып, чыгасың болсо үйүңдү сүрдүрөбүз дептир. Кандай акысы бар бирөөнүн үйүнү
Ошондон анан эме кылып болбой акыры Ташиевке кайрылайын. Чечсе чечпесин болсо биз ошо Өзбекстанда тынч жашай берели деп айласыздан чыктым да. Апам жатып калыптыр. Жатып калып дагы ФАПта иштеген фельдшер ошону чакырса, дары берип, ичирип эме кылса, аням коркутуштур, Дары бергендиби? Сени атайлап шуга кошулуп алып, касал эмес адамды касалчың деп атасың деп, женам камаласың деп сот аткаруучу ошол жерде ошентиптир. Камаласың деп сот аткаруучу айтабы? Ошентип сен жоопко тартыласың дептир да, силер экөөңөр оорубаган адамды эле жаткырып алып, ооруз болсо кагаздар турат. 1-2 күн мурда больницадан чыкты эле ошол күнү. Ошондон айласыздан чыктым, кайрылдым Ташиевке. Анан ошентип азыр эми сот болуп атат дагы, 2-июнда болуш керек эле, калтырылып, 20-га калтырылды, 20-июнда болбой, азыр 3-июлга дагы калтырылды. Эмне жүрүп атышат билбейм. Дагы бир жемени ойлоп жүрүшөт да бала. Ал сиздин үйүңүздү талашкан адам кандай адам экен азыр? Ал ким? Кандай? Ал тууралуу информация алдыңызбы? Аты ким дедиңиз? Ал Токобаев Топчубай деген. Каяктан болот ал? Ал айлык болот экен. Ушундай иштер менен алектенет экен да өзүчө. Бирөөнүн үйлөрүн алып алган ошондо. Ушинтип ушундай иштер менен алектенип кантип калат билбейм. Соттор менен сүйлөшөбү, акча береби, иш кылып ушундай менен алектенип жүрөт экен да. Алектенип жүргөнүн каяктан билдиңиз? Биз ушу 5 жылдан бери соттошуп жүрөбүз. Бияктан бир калп айтпасам, оштук блогерлерге 5-6 жолу чыктык да, апам чыкты, кайрылып. Ошондо бизге дагы маалыматтар келип атты да. Биз бул 1-2 жолу ошо топчунун өзүнө ham чакырып сүйлөгөндө 1-2 жолу сүйлөп, кийинкилерди сүйлөбөй качып кеткен. Биз тааныйбыз, ушинтип бизди үйдү алып койгон, бизкини алып койгон деп жазышты комментариялардан. Биз байланыштык. Аялын таап, аялы менен сүйлөштүк эле, аялы дагы эме берген. Интервью берген. Ушинтип ушундай эме алектенет. Мен жашабай койгомун канча жыл деди. Унутуп деле калдым, 15-20 жылдан бери жашабайм дейт. Балам жаңы үй салса, ошо аял айтып, баласынын үйүн дагы сатып жүргөн экен да. Ошо интервьюда YouTube'да жүрөт азыр. Ошо аял азыр аялы өтүп кетиптир. Ошол 2-3 жыл мурда берген интервьюсу бар да аялдын өзүнүн. Ошондо азыр сиз немеңиз, кайрылууңуз ошол Камчыбек Ташиевке кайрылдыңыз да, ошо закон иштей берсин деп. Ошондо закон сиз тарапка иштебей атат. Ооба. Менин адвокатыңыз менен сүйлөштүңүз да туурабы? Адвокатыңыз эмне айтат? Мындай, мага Абдуша жооп берчи, бул үй кандай болуп атат? Мен бул үйдү сатып алган болсом, каяктан чыкты бул киши? Бунуку туурабы, туура эмеспи закон боюнча деп сурай бергенде адвокат эмне айтат? Адвокаттын жообу сизде өзүңүз адвокатсыз, негизи сиздики туура экенби? Ооба, адвокатым айтып атат, бүт закондорду келтирип көрсөтүп берип атат. Закон боюнча мына конституцияда жазылган, конституцияда, кыргыз конституциясында мондай болуш керек деп кагаздарын көрсөтүп берсем, соттор айтып атам, эме кылып коюп атат да. Закон боюнча бизде калыш керек экен. Азыр ошо закондорду жазып, мындай болуш керек деп туруп апелляция жазганда берене эмелерин кошуп жазат экен да, адвокаттар мисал келтирип. Мына берене менен көрүлүш керек, мынанча бөлүгү менен мындай болуш керек закон боюнча деп. Ошентип Бишкекке жазганда, Бишкектен 2 жолу бул иш незаконный чечим чыккан, кайрадан каралсын деп 2 жолу кайтарып атпайбы Бишкек республиканский. Анан экинчисинде кара суд бизге чечим чыгарып берди. Бирок азыр ал чечим күчүгө кире элек Ош областында каралып атат да. Ошентип Камчыбек Ташиевке кайрылышка аргасыз болдум. Түнү чыгардык эле. Эртеси күнү реакция болду. Сиз каяка чыгардыңыз ал видеону? Facebook'ка. Өзүңүз каналыңызгабы? Жок, ошол бир эже бар эле, ошол Facebook'та канал бар экен, же өзүнүн каналына чыгарганбы? Жапаров Ташиев деген канал бар экен да, ошого чыгарганбы, билбейм, ошо жактан Ташиев өзү көрүптүр. Көрүптүрбү? Ооба. Көрүп кандай реакция берди? Эми азыр ошо УКМК карап атат деди Жылдыз эже. Адвокатым да карап, ошол күндөрү реакция болду. Сразу
кара суунун соту болуш керек эле, үйдөн чыгарылсын деген да, үй жай берилбестен, кичинекей баласы бар экендигине карабастан үй жай берилбестен үйдөн чыгарылсын деген соттун дагы башка чечими бар да. Силерди чыгарсын дегенби? Ал бизди азыр үй өзүндө калсын деген чечим күчүнө кире элек, ошон үчүн аркы чечим иштей берет, үй жайдан чыгарылсын деген. Ошол этип аттым эле, унутуп алып калдым. Мен айтайын деп аттым. Реакция берди. Ошо реакция берип туруп, анан ошо үйдөн чыгарылсын деген чечимдин соту канча 20-сында болуш керек эле. Сразу 1-2 күндөн кийин кылып беришти да. Уже алдыга жылдырып туруп, анан үйдөн чыгарылсын деген чечимди 2 айга бизге созуп берди. Ошо реакция берип, анан азыр эми ошо областтык соту эмнегедир эме болбой атат да. Эки жолкудан бери калтырылды азыр. Бир кесиптеш келбей калды деп ушинтип калтырып коюшту. Эми 3-үдө болот. 3-үдөн кийин бизде дагы наркы 3-үгө чейин, 2-сине чейин биз дагы 1 ай сурообуз бар да, үйдөн чыкпасын деген чечимдин суроо күтүп калат да, кайра дагы келип баштайт алар. Сот аткаруучу үйдөн чыккыла деп. Доктор мейли Кудай кааласа чечим болуп калар. Өзүңүз кандай ооруйсузбу? Кече дагы айтыпсыз, күндө мен уколум Москвада бар деп. Кандай оору менен ооруйсуз? Бул менин оорум, кээ биркилер айтсам, мен дагы ооруйм, ал оору менен деп эме кылып калышат да. Бул полиартрит, өзү бул полиартрит дагы көп эмеге бөлүнөт экен да. Көп түрү болот экен. Меники серопозитивный деген. Полиартрит бул оору аутоиммунный болезнь болуп калат да. Аутоиммунный клеткаларым, антителам автоматтык түрдө өзүңө каршы иштеп баштайт да. Каршы иштеп, жарымы сенин ден соолугуңа күйөт, жарымы ошо ден соолугуңа күйгөн иммунитетке атака жасап, ар түрдүү ооруларды келтирет экен. Бул анан генетический болот экен да бул. Ата-энең оорубаса, 7-8 урпагыңда бирөө ооруган болсо өтүп келет экен да. Укол аласыз ошо азыр, аптасына. Азыр айттыңыз, кымбат уколго акчам жетпей, арзаныраанын алсам да, ал анча действие бербейби? Ооба, бул ошол уколдун эмеси да, аралашмасы. Бирок самопалрага деп келгендей экен да. Берки укол атайын шприцке куюлган заводской келет. Курсактан, киндиктин жанынан же сандан саасың. Буга ошонун шприцтин ичидеги жарымы кошулушу мүмкүн да, раствор деп айтып, аралаш. Ал 1,5 рубль турат. Бул 800 бирдеме турат. Мурда арзан эле, азыр кечегинде баягы эми бирден эмне болуп атат, дүйнөдө санкциялар болуп. Муну сиз аптасына сайышың керекпи? Ооба. Өмүр бою сайыз. Ооба. Бул давасы жок экен бул да. Бул неизлечимый болезнь, и бул ошол ооруну күчөйүп кетпеш үчүн кармап турат. Кармап эле, бирок сакайта албайт. Бул уколду кокус жок таппай калып, сайла албай калсаңыз эмне болот экен ошондо? Таппай калсам, 1-2 ай, 15 күн, 20 күндөн кийин уже баштайт да, суставтарың ооруп, анан дагы башка ооруларды келтирип чыгат. Баса албай каласыз. Барып төшөккө жатып каласыз, же сайбай койсоңуз уколду. Ооба, бул мен оорумда жазылып турат да, барып кыймылсызга келтирип коет адамды, кыймылдабайт. Бул оору сөөктөрүң кыйшайып, сөөктөрүң ичкейип, кичинерип кетет, анан хрупкий болуп калат да, бирдеме тисе эле сынып кетет, же жарылып кетет. Эгер укол сайбай койсоңуз, да? Ооба. Эгер уколду сайбай койсоң, 10 жыл, 15 жылга эме болот экен да. Өзү адам канча жашаш керек болсо, өмүрү кыскарып кетет. Анан будан башка да оору менен ооруйсузбу, кандай? Азыр бул эми аутоиммунный болезнь деп атпаймынбы? Бул атака жасап, башка ооруларды ham келтирип чыгат. Анан мен мурда укол алып жүрдүм, бул баары антибиотик да. Антибиотик бир жериңе пайда, бир жериңе зыян. Анан гепатит болор, обезболивающий ичип жүрдүм да, 1 жылдай. 1ден ичтим, 2ден ичтим, кийин 3-туктан ичип калдым да. Неге ичесиң, бир жериң денеңиз ооруйбу вообще, аны ичпесеңиз? Азыр мына уколдорду алып,
обезболивающий ичпей калдым. Буну алекте yapmış böyle Мен билбей жүргөм да 1 жылдай ичип, Кыргызстанга барып, анализ коюп, ошол жерден. Муну 4 жыл болду да уже алып алган. 4 жыл болуп ар жума сайын алам. Бул дагы антибиотик оор келет экен ашказанга. Гепатит, лекарственный гепатит болдум. Аны дарылап атам, аны ичет элем, 750 дозасын ичет элем. Азыр жакшы болуп, кичине 500гө түшүрдү да 1 жылдан бери ичем. Анан ушу оору, аутоиммун оору башка ооруларды ham келип чыгарат да. Өткөндө могу жерим ишип кетти эле. Рентгенге барсам, эме деп чыгарып берди. Остеоартроз 1 стадия деп чыгарып берди да. Остеоартроз деп чыгарып берди да. Кече ооруп калдым да, катуу эле ооруп калып, ревматоидный артрит, ревматоидный фактор деген анализ бар, ошого тапшырып турам да. Ал 14 болуш керек эле, азыр 67 болуп кетип, анан ушул ооруну пайда кылып, күчөйүп кетти. Azma iş konu var mı? Бул кайтып калган. Da dış ketти эле. Мындай болуп калды. Азыр могу ошого могу дарылар жазып берген да, азыр ушуларды 28 күн, 1 ай болду. Муну дагы 1,5 ай ичем да. Азыр бул убакытта могу уколду айтмыйна кылып турду. Могу терапиядан өтүп атам да. Терапиядан бул туганда дагы эмеге барышым керек. Apağınız da ağrıyor ha? Ооба. Apağınız жүрөк ağrıyor. Жүрөк ооруйт, күндө дары ичет, баягы кардиомагний деген. Анан ошол периоддо нерв болуп ойлонот да, күндө апам айнекти карап калды. Айнекти карап тырык десе эле машина кече эле аналар келди да, үйдө отургузбай калды, кызыныкына качып кетет. 10 күн 15 күн аякта жүрөт, дагы келишет деп. Ошол периоддо 2 жолу көзгө баштан нервге, көзгө эме болуп, 2 жолу көзүн операция кылды. Биринчи Өзбекстанда кылдырып келди эле. Андан кийин кайталанып калды да, там ойлонбой. Анан кайра оштон кылдырдык. Siz özünüz kança bir tuansınız? Kança bir tuansınız? 3 bir тууган. Kim болады? Эки карындашым бар, алар турмушка чыгышкан. Чоң карындашым ушул мен ооругандан кийин 1 жылдан кийин алда ооруп калды. Ошо ооруп калды ба? Канда бар экен да. Азыр Кыргызстанда апаңыз ким менен турат? Өзү жалгыз ба? Өзү эле турат. Эми мен барайын десем, азыр мен аяка барсам, мындай да, аяка барсам, мен бир жумушта жерде инвалид деп чыгарып берген российский эмелерчи, больницалар. Ошончо кабат барсам, мен мамлекеттен азыр 1 сом социальный пакет деп коебу, ошондой жөлөк пулдары же социальный дары-дармек албайм. Кыргызстанга не трудоспособный иштей албайт деп чыгарып берген. Мен 5-6 саат эле иштейм барып. Кече көрө иштеп койдум эле, бүгүн турсам уже кол бутум ооруп калыптыр. Барбадым ишке. 5-6 саат иштеп келип, Кыргызстанга барсам, иш болуш керек ошондой. Ушу дары-дармектерди. Сот иштери жүрүп атат. Сотторго акча кетет. Мен азыр Кыргызстанга мен дагы баргым келип, барып алсам, мен азыр мына жерде 5-6 сааттан иштеп, кичине тыйынтыпыр кылып, ошо адвокатыма төлөп атам. Дарыларымы алып атам. Кыргызстанда баягы сотко жазыш үчүн ham акча төлөшүң керек экен. 45 000 сом, ошентип 3 жолу 45 000 төлөдүк сотко. Сен ишин караш үчүн, карап берген. Эми азыр ошон үчүн апам өзү жалгыз эле жашап атат. Эми иштер бүтүп чечилип кетсе, мен дагы Кыргызстанга барып, ошо үй жайым оңдоп, үйүбүз деле эски үйдү алганбыз да. Биз Өзбекстанда үйлөр билесиң да арзан. Ол тем более 2010 жылдары арзан болчу. $5,000 сатып, $10,000 сатып, $5,000 ошол үйдү алып, көчтөрүбүз ham Умалда согуш болуп, таможнялар жабык. Өзүбүз, мен Кыргызстан паспорту менен апамдыкы, карындаштарымдыкы өзбек эле да. Зорго алып өткөнбүз. Жүктөр калып, изиш аяк жүк кылып, ошол акча ошойдон кеткен. Үй сала алган эмеспиз. Эми азыр эсептесем, ушул сот деп жүрүп, миллионго жакын акчам кетип калыптыр. 2 адвокатымы алып иштебей койду. Беркин азыркы адвокатыма төлөдүм. Анан сот иштерине төлөйт экенсиң. Иш кылып кетти да. Ошол акчага 2 комнат болсом үй салып алат элем. Заборун тосуп алат элем.
ошол сот иштери бүткүчө эми кичине айлап жоктон иштеп эме кылышым керек да. Анан 1-2 мал кылып алсам, барып ошону Кыргызстанга барсам азыр иштей албайм да. Үстүн сатсаң акча болот, тиричилик өтөт да. Эми Кудай деп турсаң эле эме кылат экен да. Апаңыз жалгыз үйдө бирок барайын десе айда жокто Москвага жүрөт экенсиз иштеп, акчанын айынан. Өзүңүз биякта складта иштегенсиз, бал берсе. 5-6 саат иштейсиз. Ошо свободный график боюнча ошол сизге жакшы экен да ишиңиз. Ошол свободный график ооруп калсаң чыкпай каласың. Каалаганда чыгасыз, каалаганда чыкпай коесуң. 5-6 саат иштеп келе бересиң. Мага иштеген болбойт деп жазып берген. Өзүң движение кылбады. 5-6 саат, 5 саат. Ошо 6-дан 10 өткөндө автобус келет, эртең чыгып кетип, 1-гече иштеп келе берем обед. Ошентип жүрүп, өзүм дагы ойлонуп жүрүп, уктабай калдым да. 4-5 суткалап буякта дагы государствода дагы көп врачтар жок экен да, күчтүү мындай көп специалисттер, психолог, невролог деген, ревматологко частныйга барам. Бирок рентген-пенгендерим умесим бар да, российский полис. Өзүм Кыргызстан граждан, российский полис менен бекер анализ, рентген кылсам, Ошол жагы жакшы поддержка болуп тура. Ошол жагы поддержка, врачтарга частныйга барам. Кечегинде неврологко бардым эле. Дары жазып бердим аны. 4-5 саат иштеп, тишимди ычылдатып калдым да уктаганда. Эптенеке ал жазып берди да, бул поддерживающий деп жазып. Психологко барышым керек. Ага эми азыр акчам жок, бар элек 2 ай өтүп, дарыны эле ичип жүрөм. Жашооңуз дары өтүп калыптыр да. Ооба, азыр Бул ооруңуз күчөшүнө балким баягыдагы себеп болуп атат, үйүңүз сурашкан. ооба. Эмнештенесиз, ойлоносуз, адам ойлонсо да ошондой болот да. Биз ошол YouTube каналга карта номериңизди коюп коелу анда, балким жардам берем дегендер болсо, ошол сизге картаңыз бар да, Ооба. Сбербанк, балким Тинькофф. Ооба, бар. Ошол кандай картаңыз бар? Экөө тең бар. Экөө тең коюп коеюн, Кыргызстандан жокпу? М-банк дегендей. М-банк Кыргызстанда апамдыкы бар. Телефон номери чыгат, Ооба. Достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр, өзүңүздөр баа бересиздер. Ушул акебизди интернеттен көрүп калып, чындыгында бир балким кичине болсо да жардамыбыз тийип калат да. Биздин жардам эми бул акебиздин көйгөйүн элге алып чыга берүү жана элден жүрөгүндө баягы жардам берем деген нишандар болсо, ушул карта номерлерге которо берсеңиз болот. Акчасын туран бою кааласаңыздар өзүңүздөр чалып сураңыздар тугандар. Өзүнүн картасын коебуз, апасынын М-банкын коюп коебуз тугандар. Анан баягы только өзүнүкү. Биз эч качан бияктан өзүбүздүн койгон эмеспиз. Ушундай видеолордо өзүнүкүн коюп коебуз. Прямой өзүнө бара берет. Чалып керек болсо сурап мен кылсаңыздар болот ака. Ишиңизге ийгилик. Рахмат силерге эме кылып келип бергениңерге. Эме кылып кыргыз элиге дагы ыраазымын. Комментарияларды окуп атам. Көп каналдарда жүрөм да азыр. YouTube'да 3-4 каналга чыгарышыптыр. Бардыгы колдоо көрсөтүп, поддержка көрсөтүп жазышып алыптыр. Эми арасында 1-2 негативдер бар. Аларды мен билип эле турам ким экенин, эмне максатта жазып атканын. Рахмат айтам баарына.